Садыр Нуркожоевич. Саламатчылык. Бир топ эле суроолор бар. Жекече сизге мен каршы эмесмин, бирок биз айтканбыз. Ушул өткөн отурумдар легитимсиз өткөн. Биз азыр мыйзамдаштырайлы ошону. Ошо менде 3 суроом бар. Биринчи суроо: сиздин сот чечими сиз боюнча кандай чыкты? Сот чечими мурдакы өкүмдү жокко чыгарды, анан кайра кароого жөнөттү. Кароого Ошо тергөө органдарына. Сот чечими жокко чыгаргандан кийин адам соттолду болуп эсептелбейт, соттолгон болуп. Экинчи суроо: мен сизди Аки пресс интервьюн бергенде мен айткам, Садыр Жапаров Нельсон Манделадай. Ал түрмөдөн чыгып президент болуп калды. Ал каралардын укуктарды коргогон. Сиз биздин караларды укуктарды коргобойсузбу? Криминал деген түп тамыры менен жок болот. Сиз ошолор жөнүндө суроо берип атасыз, билип атам. Күрөшөсүзбү? Күрөшөбүз. Катуу күрөшөсүз. Катуу күрөшөбүз, жок болот криминал. Келгиле мындай өнүккөн өлкөлөр сыяктуу ушу криминал деген, анан тияк бияк дегендерди жок кылып, мындай таза өнүккөн мамлекетти түзөлчү, силер жардам бергилечи ошого мага. Хорошо. Үчүнчү анда акыркы суроом: экономика. Абалын көрүп атасыз. Өтө түштү. Ошону кандай көтөрөбүз? Хотя бы ойлор барбы? Мейли азыр мындай жазылган программа жок болсо, пикирлер кандай болот? Дастан Далабаевич, мен киришкеним мына 3 эле күн болду. Бүгүн 3-чү күн, 2 күн. Тапшырма бердим, жуманын аягында алып келет. Министр финансов менен Минэкономика мага толук маалыматты жуманын аягында алып келет. Баарын карайын, көрөйүн, бир эң жок дегенде бир 5-10 күн убакыт бергиле. Мен үстүртөн мындай баарын бир сыйра карап өттүм. Маселени чечкенге болгон күчүбүздү жумшайбыз. Саясий репрессия болбосо, шайлоого биз бат-баттан кетсек, анда менимче коомчулукта дагы тынчтык болот да. Сиз ошону колдойсуз да, туурабы? Колдойм толук. Саясий эч кандай куугунтук болбойт. Мен сиздерге сөз берем. Чоң рахмат.